Assalamu алейкум, урматтуу тышкы иштер министри. Бир адам үйүндө отурганда бутун бир жака сунчу эмес экен. Үч жака сунчу экен, эми төрт тарап бар эмеспи? Бир тарапка сунчу эмес экен, эмне себептен дегенде ошол жакта мага бирдеме үйрөткөн агайым устатым жашайт деп сыйлаш экен да. Мен тышкы иштер министрлигине кеч келип калдым, 28 жашымда, бирок иштедим. Кудайга шүгүр, башкармалыктын баштыгына чейин жеттик. Ошол мезгилде сиз да сыккан дипломат катары мага көп нерсе үйрөттүңүз эле. Сизди агайымдай көрөм. Бул жакта Асен Кусейнович отурат, Айбек Молдогазиев отурат, Алмаз Мырза отурат. Үчөө тең дасыккан дипломаттар болчу, ар бириңерден барып көп нерсе үйрөнгөнмүн да. Ошон үчүн дипломаттын иши ушунчалык оор. Мисалы, жол министри канча көпүрө курду көрсөтүп бере алат да. Курулуш министри канча имарат курду көрсөтүп бере алат. Айыл чарба министри канча жерге чар басты, канча мал бакты көрсөтүп бере алат. Бул дипломаттар ушунчалык сүйлөш процесстеринде жүрүп, көзгө көрүнбөгөн иш, ошон үчүн мен айтат элем мындай. Татал иш. Көрсөтүп бере турган нерсе аз. Анын үстүнө мамлекеттин деңгээли даражасы кандай болсо дипломатиянын таасири да ошондой болот. Америкалык дипломаттын салмагы башка, индиялык дипломаттын салмагы башка, кыргызстандык дипломаттын салмагы башка. Убагында Салижан Жигитов деген аксакал, профессор, билесиз, Өзбекстанда дипломат болуп туруп, ошол мезгилде абдан кыйналып аткан учурубуз болчу. Кедей өлкөнүн дипломаты болгончок, элчиси болгончокту кайыр сурап кеткен жакшы экен деп айткан сөзү бар. Ушунчалык айлыктан кыйналып, Америкадагы биздин дипломаттар, байкуштар, күндүз иштеп, түндөсү идиш жуугандарынан бери билем. Ошол замандарда азыркандай эмес деп мен терең ишенем. Ошон үчүн дипломаттардын иштерин элге журтка түшүндүрүш керек экен да, барып эле мындай иштерди кылыш керек эле, тигиндей иштерди кылыш керек деп биз билбейбиз да. Мен ичинде жүрүп көп жолу алар үчүн жооп берип, пресс-секретарь болчумун. Кадырын жакшы эле билем. Ошон үчүн мен сизге карата мындай бир эч кандай сын пикирим жок, ийгилик гана каалайм. Бирок анча сунуштарым бар да. Мен азыр Уильям Бёрстен «Невидимая дипломатия» деген китебин окуп атам да, Американ дипломатиясы жөнүндө ушунчалык ачык, чынчыл жазыптыр, алаканга салгандай жазыптыр. Өзүңүз билесиз, ал жакта Госдепартаменттин башчылары саясий чечим менен дайындалат да, дипломаттар эмес. Кадровый дипломаттардан бир гана ошол киши биринчи замга чейин гана жеткен. Ошол саясий дайындоо дегенди түшүндүрүп коюштан эми сизге болбойт да. Көп учурда мен министр болуп иштегенмин. Кол алдындагы номенклатураны сага дайындатпайт, ошондой чоңдор көп. Сиз дагы өзүңүз дайындалбайсыз көп элчилерде, аны түшүнүп эле турабыз, билип эле турабыз. Эл журт да билиш керек. Саясий дайындоо деген ошо болот. Кээде бирөөнүн көңүлүн алыш үчүн деле жиберип койгон ушуларды көрүп эле жүрбөйбүзбү? Ошон үчүн мында түшүнүп койгон жакшы болот. Анан ошол китепте Американ дипломатиясын абдан жакшы жазыптыр да. Азыркы Россиянын тышкы иштер министри Лавров өзү деле убагында статьялар жазып турат болчу. Окуп алып, кадимкидей көп нерселер көзүм ачылат эле. Жана Кариб кризисин жазгандагы тарыхчылар атайын иштеген экен. Департаментте, Госдепартаментте тарыхчылар иштейт да, ушул багытта бир иштесеңиздер жакшы болот эле, анткени бизде деле дипломатиялык чоң мектеп бар. Казы Иканбаев, ошол эле Гүлипа Коңдучалова, Сакимбек Матова, Ишанбай Абдыразаков, Роза Отунбаева, Жекшенкулов, Карабаев, Мурат Иманалиев деген кандай дипломаттарыбыз бар, Саралинов деген. Ошолорду эл журт билбей калды да. Кандай эмгектерди кылган болчу, бир жакшы китеп жазып, жатык тилде, кыргыз, орусча, башка тилдерде бир чыгарып койсоңуздар, биз дагы сыймыктанып жүрөлү. Эми Тилекмат аке менен Атеке биди айтпай эле коелу, мурдагы биздин дипломаттар. Экинчиси, Японияда, Америкада ушул нерсени байкадым. Дипломаттарды кез-кез региондорго жөнөтүп турат экен да, префектураларга, айлапаларга, жумуштаргачы, акимиятка бизче айтканда, же губернатордун карамагына, элдин журттун жашоосун түшүнүп келсин деп. А бизде көбүнчө мына шаарда окуп бүткөн орус тилдүү интеллигенттердин балдары кээде айылдын турмушун түшүнбөгөндөр абдан көп да. Ушул жагынан да бир ойлонуп көрсөңүздөр деген сөзүм бар. Үчүнчү, билем эми Россияда 15 дипломат иштейт экен, миллиондой мигрант бар. Эми ар түрдүү мамилеге туш болгондо кээде мындай ачуу калдырат, эмоция калдырат. Орой тийбей эле койсунчу, ошол оройлугун айтышат да, кайсы жерге барсак деле мындай орой мамиле кылат деп. Канчалык профессионал болбосун, оройлугу башка сыпаттарын жаап кетип атат. Ушуну айтып койсоңуздар деген өтүнүчүм бар эле. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. Мына түрмөдөгү биздин мекендештерибиздин апалары, аталары кайрылып, Россиядагы биздин мекендештер ак жерден чыккандар абдан көп болуп атпайбы? Эми түшүндүрүштөрү мына миграция боюнча мекеме кылаттыр. Ошолордун ата-энелери барганда да мындай жок дегендей жакшы мамиле, жылуу сөз керек экен да. Анан балаңды мен каматтымбы, өзүң жакшы тарбия бербейсиңби деген сөздөр өлгөн үстүнө көмгөн болот экен да. Ушул бир адеп жагынан дагы бир топ иштейт окшойбуз, чогуу чаран элечи. Анан эмне жардам керек болсо айтыңыздар. Мен ийгилик каалайм, анткени кыргыз дипломатиясынын деңгээли бул Кыргызстандын имиджи, эл аралык аброю. Чоң рахмат маалыматыңызга. Рахмат. Бул особенно сиз айткан бул биздин
консулдар боюнча дагы көп иштер бизге дагы сигналдар келип түшүп атат. Ошон үчүн биз особенно бул Казакстанда, Россияда иштеген биздин консулдарга чоң көңүл буруп атабыз. Анткени көбүнчөсү жана телефондо одоно жооп берет, анан орусча жооп берет деп да көп сигнал келип атат да. Ошон үчүн биз азыр ал тараптан дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Эми биринчиден муну, конечно, биз элчилердин өзүнө айтып атабыз. Ошо личный состав менен түшүндүрүп, айтып, анан күндө алар менен иш жүргүзүш керек да. Анан баягы консул өзү билет деп таштап койгондо көп мындай кемчиликтер болуп атат. Аны түшүнүп атабыз, аны биз эске алабыз, анда иштейбиз. Экинчиден, сиз айткан китептер боюнча дагы биз ойлонуп атабыз. Анткени биздин 30 жыл болсо да биздин тарых бар да кичинекей. Андан мурунку Союздун убагында дипломаттар болгон. Ошол жөнүндө биз дагы материалдарды чогултуп, буюрса биз дагы бир жакшы чоң китеп болбосо да бир жакшы каталог чыгарып, алар жөнүндө жазганга аракет кылабыз. Ал биздин оюбузда бар. Биздин оюбузда бар.